мына Аксынын Tegen ашуусунан ашып Кичи Ак жол айылына кире бериште турабыз. Мына ушул жерде Мырза Токтогулов деген жашкер жигит уникалдуу долбоор баштап жатат. Мына сиздер көрүп турган жерге тосулуп ушул жерде тооктор багылат. Органикалык ыкма менен ушу табигый шартта тооктор багылат. Буга чейин тооктор багылып сынак аянтынан өткөн, сыналган ылдый жакта мына бүгүн ушул жака жолду кеңейтишип, жол салып атышат. Мына тоодо болгондо да бейиштей болгон сонун шартта ушул жерде тооктор багылат. Анан премиум класстагы тооктор Бишкек шаарына, Ошко, кийин бара-бара коңшулаш Өзбекстанга дагы экспорттолот. Чоң долбоор башталып жатат. Абдымырзанын ишине ийгилик. Мына долонолор өскөн, кызыл долоно, сары долоно өскөн. Айга керемет жер экен. Мына бүгүн күз 4 октябрь. Көрүңүздөр, кандай керемет табият. Мына ар жагы Кара суу дарыясы агып өткөн Ашуу, ар жагы Аксы айылы. Мына сонун жерлер экен. Мына биз достор менен келип, биз да кызыгып атабыз. Ушул жерден башталган долбоор буюрса аябай кызыктуу болот. Анан кыргыз эл үчүн пайдалуу, уникалдуу долбоор болот. Мырзанын эмгекчилдигин, аракетчилдигин көрүп, биз бул жигитке толук ишенебиз. Ушул долбоорду жакшы иштетип кетет. Аксыда жүрөбүз. Петра деген породадагы тооктор Кыргызстанда жок. Мына жумурткасынан алып келип Европадан анан чыгарып көбөйтүп атыптыр. Мындай салмактуу, кулжуңдабаган, мындай токпейил тооктор болот экен, Токпейил, кара. Мына өзү негизинен табиятта тоок 100 күндө жетилет, ошондо 3 айдан ашыгыраак. Булар да ушундай табигый жолдо 3 айда жетилип жатыптыр. Охо. Аябай шашпагандай, оор басылыктуу тооктор болот экен. Канча бар бул жерде? 1000? 1000дей тооктор бар экен. Бул тургачылары макитовтор. Мынакта короздор. Булар тиги макитовторду аябай кыйнап ийген үчүн буларды өзүнчө мындай алып коюп койдук дейт. Тооктор такыр кыйнап салат экен, короз көп болуп. Буларды өзүнчө камап коюшуптур. Мына коркпойт экен. Сонун тооктор экен, аябай кооз, чырайлуу. Пай. Мына Аксынын жайлоосунда өскөн Тетра деген порода тооктун этинен куурдак жасап келди Мырза. Окмуш экен мунун көрүнүшү. Мунун эмне өзгөчөлүгү бар экен, Мырза? Бул неме да? Тиги 5 ай, почти 4 ай ашык багабыз. Үйдө багабыз, колдо дегендейчи. Анан даамдуу болот. Анан эти кызыл эт болот. Мисалы берки немелер акта. Бройлерлердики. Эркин жүрөт тоок. Булар эркин жүрөт, азыр көрүсүзөрбү? Нары бери бутка илешип дегендейчи. Анан биз ушуну көбөйтөлү аракет кылып атабыз. Бул баягы адамга жагымдуу, сиңимдүү, даамдуу, сапаттуу деген. Сертификаты бар тоок, Бул дүйнөгө таанымал. Дүйнөгө таанымал тоок чыгарган атайын немеден алып келип атабыз, Европадан. Анан дүйнөгө ошо 3 чоң компания бар экен, тооктун селекциясы менен алектенгенчи, ошонун бирөө алып, ошону канчадан бери издеп жүрүп таап, Кудай билсечи. Даамды көрөсүзбү? Даамды көрө элем. Пай. Кандай экен? Тамаша, үйдүн кородо айылда жеген тооктордун этиндей экен да. Биз мен айтып атам. Этинен көрүнүп турбайбы? Жана магазиндан алган тооктордуку ак болуп билинип калат го. Кадимкидей мына
кызыл эт болуп турат. Аны канча специя салып аны дам чыгарасың да. Бизде бул туздан башка эч нерсе салынбайт. Бул өз натуралдуу курган, майга. Туздан башка эч нерсе Туздан салынбайт. башка эч нерсе салынбаш керек да, по идее. Ошондо даамында. Биз ушул даамды Ошондо табигый даам, Анан биз ошону даамды издеп, мен канча тоок бактым дедим го жана. Бройлерин да бактым. Эң туура не порода дедиң? Тетра. Тетра. Кайсы жакты болуп турат? Венгриядан алып келет ол. Венгриялык. Венгрия тоогун жемей болдук. Вообще. Насип болса. Ой, мына Мырзанын Аксы жергесиндебиз. Кич Ак жол айылы, Осмонбей, Санжар Мырза. Анан мына Кыргызстанда жок тоок этин жеп атабыз. Венгриядан келген асыл тукум тоок үй шартында өстүрүлгөн, мына короодо жүрүшөт. Мына ошонун эти экен, укмуш көрүнүшүн көрсөңүздөр. Мына укмуш экен даамы. Муну жеген адам мына тоок деген ушундай болот. Кайра жегиси, башка тоокту жегиси келбей калат. Укмуш экен. Сонун экен, Картошканы укмуш курусуңар. Чыныгы дам. Үйдүн тоогунда мына. Кызыл эт. Кызыл эт, Ай сонун. Баягы эң пайдалуу белок экен да. Анан бул баягы биздин кыргыздар көбүнчө неме экен да. Мындай сапатсыз болгон үчүн бизде тоок эти. Анан жана адал арамдыгына карап анча маани бербейт экен да, жебейт экен элдин көбүчү. Олуттуу тамак катары көрбөйт экен. А болбосо чынында бул эң пайдалуу тамак экен да. Анан биз азыр ошону кайтарып келели деп атабыз да. Биз азыр Кыргызстанда ушу сапатына, анан адал арамдыгына көңүл буруп, анан элди ушу тоок жей турган маданиятын өстүрөлү депчи. Мисалы бизден 10 эсе көп тоок этин жегендер бар экен. Мисалы Малайзия эле бизден көп жейт экен тооктучу. А биз болгон айттым, бизде жанагындай сапатсыз болгон үчүн анан ошон үчүн олуттуу тамак катары көңүл бурбайт экенбиз да. Анан биз азыр ошо биздин тоокту бир жолу жеп алган адам кудай бурса жей бере тургандай болот да. Бул сапаттуу болот. Анан адал арамдыгына аябай көңүл бурабыз. Ошо эки маселени чечип биз Кыргызстанда жанагы тоокко болгон суроо талапты даже 2 эсе өстүрсөк болот экен да.